үй бүлөдө дагы авдрук ажырашып кетсемчи капчыгым болсун деп капчык кылуу, бизнес кылуу жакшы эмес. Абдан туура эмес. Ниет туура кетип атат. Аллах Таала ниетибизди берүүчү. Качандыр бир ажырашып кетсек, акчабыз кереги тиет анда. Бирок ошол бирөөдөн күмөн санаба деген динде дагы аялдын коопсуздугу жана келечеги авдрук деген тагдыр каралган. Ошон үчүн аялга махр маселеси берилет. Махр бул аялга сот зашита болуш керек. Махр бул дешевый сыпчка эмес. Махр тагдыр. Бүгүн чыгып жүрөгү кармап, боюнда бар аялын калып кетиши мүмкүн. 3 айбы жана иддабы ошонусу чыкканча жашай алыш керек, ал бирөөнүн көзүн карабаш керек. Ойлонуп, жаңы бизнес же бир жашоого өзгөрүп аза күтүп кеткенде дагы ачка калбаш керек. Ошого эсептелинген. Чоң алымдарыбыз кыздарын бир бөлмөлүү үй махр алып берет. Бул аялдын гана мүлкү. Кааласа ошол жерге аренда кылат да ошону алып жейт. Кааласа кийинет. Экинчиси жеке капчык болуш керек туралы жакында биздин биринчи айымыбыз Айгүл Жапарова да айтты, болгону дурус деп. Эми Айгүл Жапаровада эмне кийим жокпу, үй жокпу, ал эмне ажырашам деп ойлоп атат дейсизби? Жок. Аялдын жеке капчыгынын болгондугу ага өнүгүүгө, өзүн жаш берген аманат, жаш сактоого жана мындай бир алдыга жылып балдардын үлгүлүү эне болууга мүмкүнчүлүк берет. Бул кандай? Эми мен беттеримди сулуу кылып жашартайын дедим, укол сайдырайын дедим эле, анан бир түктөрүмдү жылдырайын дедим эле деп күйөөңөн тыйын сурасаң, бул ушунчун сулуу турбайбы деген нерсе биздин мамилебизге зыян тиет. Ошо окшогон нерсени айтпай бере алышың керек. Аял үйдө гана бала менен отуруп атабы? Эркек толук кандуу камсыздандып атабы? Анда анын акысы төлөнүш керек. Үй жыйнап, бала карап, сен живой кароол болуп, кухарка болуп, жана түнү сенин жеке жаныңда болуп аткандыгын төлөнүш керек. Аялга эркек кадимкидей жеке каржыңа деп тыйын болуш керек. Аны топтойбу, иштетип жибереби, чачып жибереби өзү билиш керек. Ошон үчүн эркектерди окутушубуз керек биз энелер бүгүн эртең. Аял бул сенин жарымың. Аял кандай болгондо да балдарыңын апасы. Анын баласы сеники. Бирге жашаганга аракет кыл. Тагдыр болуп бөлөк болуп калса, анда да сеники. Сен ошону камсыз кыласың, жеке капчыгы болсун, жана өксүп калбасын. Уулу жок жерден кыз алып калышың мүмкүн. Ал дагы апасына барып, атасына барып, кабар алып тыйын бере алсын. Сен ошону берип тур. Сен бардар болом деп ниет кыл.